Kur'andын берекеси ушул эки. Машалла. Ошол себептен баарыңыздан суран турган нерсе мындай ниетиңер тургула. Кээ бирлерин айтышы мүмкүн да, бул нерсенин баарын кайдан алып атат? Мисалга эң эле жөнөкөй мына биздин урматтуу Кадыр Ажы Маликовдун китеби бар момундай. Эме деген кара дубаны чечүү жана сыйкырдын коргонуу жолдору деген. Мисалса бул киши дагы жөн жазбастан бир тажрыйбаны жана китептерге байланыштырып, кып-кыргызча сонун кылып жазып койгон. Мен субханалла ушундай нерселерден. Ошол эле мезде дүйнө жүзүндө өтө чоң мындай 3 мамлекеттин, 6 мамлекеттен ижаза алып, 6 мамлекеттин муфтилери, чоң аалымдары фатва берип, мындай печат койгон адамдын китеби окулат бул жерде. Түшүнөсүз, ар бир нерсенин эмеси менен. Анан кээ бир нерсе айтып атканда бул кандай эмне болуп атат? Жок, субхан, мында жөн миңдеген китептер бар. Бир айтайын деген нерсе, мисалы менен азыр сиздерге мен көз түйүүнүн белгилеринин бир нече түрлөрүн түшүндүрүп берем азыр. Макул, ошто бая эме болбош үчүн. Ошо менен бирге эле көз түйүүдө кандай нерсе болот экенин айтып берем. Мага менде да 10 мүнөтүм калыптыр иншалла. Алхамдулилlah. Анан кийин көз түйүүнүн белгилерин ушундай деп айткан экен. Мен бир аз түшүндүрүп коем дагы. Мурун эле айтып берген, бирок балким кээ бирлериңер мындай дагы уалек болушуңар мүмкүн. Негизинде чоң китептерде көз түйүүнү 3кө бөлөт. 3кө бөлөт. Мен ким ишенет, ишенбейт деп айта албайм. Анткени субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көз түйүү бул чындык деп айткан. Болду, всё. Пайгамбар айтты, мен үчүн закон. Көз түйүү бар деди, болду, бар. Мен мусулман эместер же болсо кээ бирлеринин нифак бар, кээ бир адамдар, ишенбеген адамдар некен, бул каяктан, ой мен ишенбейм. Жок, ишенбесең ишенбей ой. Канча адамдар субханалла көз түйүүнүн айынан өлүп кетти. Кээ бир адам муунуп да өлүп алат керек болсочу, көз тийгенден. Ушундай нерсе. Мен айтам да, кара дуа, жанагындай кара дуаланып калуу, жин кирип кетүү бул оюнчук нерсе. Адамга көз түйүү бул ошонун экөөнүн өйдө турат. Анткени кара дуадан анан жанагындай жин кирген адам өлбөйт. Аз болот. Бирок көз түйүүдөн адам өлүп кетет. Унутпаш керек, көз түйүүдөн үй бүлөлөр ажырап кетет. Көз түйүүдөн субханалла жанагындай мамлекет керек болсо талкалам жок болуп кетиши мүмкүн. Ушундай нерсе. Ошол себептен субханалла некен машалла, кыргызда илгерден баракелде деп келген турабы? Баракелде деген сөз, баракалла деген сөз. Кимге бирөөнүн көз тийбешин кааласаңар, баракалла деп айткыла деп пайгамбар айтып кеткен. Машалла деген сөздү үйрөнгүлө. Алла каалаган нерсе болуптур дейт. Бир адамдын бир жакшы нерсе болуп, машалла, машалла, субханалла. Машалла деген нерсени аябай өзүңөр берекем тутулат. Машалла, табаракалла, баракалла. Мына ушул сөздү жаттап алгыла. Балдарыңарды машалла деп эркелеткиле, баракалла деп эркелеткиле. Бирөөнү нерсе жакшы үй салса, машалла, баракалла, табаракалла. Мына ушул нерсени аябай жаттап алгыла. Демек мындай экен. Бул жерде башын айтып аткан. Көз түйүүнүн белгилери деп көп убакытта көз түйүү менен сыйкырдын симптомдору окшош. Симптом билесиң, окшош. Бир гана тажрыйбалуу адис экөөнү айырмалай алат дейт. Тажрыйба зарыл экен. Экөөнүн ортосундаийненин көзүндөй эле айырма болот. Биринчи кезекте психикалык жана физикалык өтө алсыздыгы. Негизи психикалык дегенде мындай болот. Сиркеси суу көтөрбөй калат. Бир нерсе болсо ачууланып калат. Бир нерсе сүйлөп койсо таарынып баштайт. Бир нерсе болсо көтөрө албай калат. Бир аз болсо эле мындай бир урушуп кетиши мүмкүн. Ошол мезгилде мисалы бар да адамда жанагындай денеси алсыз болуп эле, чарчап эле, тура албай эле, уйку басып эле, бир нерсе кылайын десе кылгысы келбейт. Көчөнү байкасаңар, көчө башкача болсуңар. Бүгүн Кудайга шүгүр башкачасыңар. Ушундай нерсе. Ошол мезгилде аябай чарчоо, арыктоо, жүдөө, маанайдын туруксуздугу, өзүн көзөмөлдөй албоо, шашмалык, бир орунга отура албастык. Бул шашмалык жөнүндө мен көп айтам дайыма. Мындай акырын тынч тура турчу дейм да. Кыргызда элирип калыптыр дейт. Жана эле байкаганмы, бу жана эле шашып жүргөн болчу. Ушуну көрмөк дейт. Карасаң буту сынып калган, машинеси үзүп алган, же да бир нерсе кылып алган, тоголоп кеткен. Эмне үчүн? Анткени субхан именно бу шашмалык, баягы көз тийгенде адамда элирип шашмалык пайда болот. Көп убакта да элирип арак ичип алышат. Жана мен чыбык менен чаап койгондор мага таарынбаган. Көбүңөр субхан элирип калгансыңар көз тийгенден. Эми ичкенде кем ичет дебейсиңерби? Жанакындай колу алтын адамдар ичет.
отличниктер ичет, акылдуулар ичет. Эмне үчүн дегенде мактай берип эмне экен ошондой алкаш болуп кетишет. Ушундай. Кийинкиси уйкунун бузулушу, бул однозначно дайыма уйку субханалла же таңга чейин болбой калат, таңгамал уктап баштайт, же болбосо түн үчүн уктап туруп таңгамал ойгонуп алып, ушундай эчтеке кылып аарууна берип жүрөт. Узак мөөнөт акыл эс жана физикалык активдүүлүккө жөндөмсүздүк узак убакытка чейин кээ бирде жатып калат. Жана кээ бир убактарда парализованный болгон сыяктуу болуп калат. Бир дене мүчөсү алсыз болуп калат. Кээ бир буттар, колдор кургап баштайт. Өзүнөн өзү мындай шалбырап, жанагындай бир колдор кургап, же болбосо мындай жанагындай эти ордун алат дагы эле муундары көтөрө албай калат. Мунун баардыгын көрсөтөт. Ушул адамдар ошолорго дем салгандан кийин кадимкидей болуп кеткендер өз көзүбүз менен эле көрүп атабыз биякта. Түшүнөтсүздарбы? Ошол сенин уверен айтып атам азыр. Кээ бир айтышы мүмкүн да, бул эмне эле доктурбу? Мен доктур эмесмин, мен доктур без дипломамын. Жарыкты жана жагымсыз жыттарды сүйбө мүнөздү. Негизи ушуга көңүл бурганда көп аялдар күйөөсүнүн жытын жыттагысы келбей калат. Сасык боло берет. Көчөнүн соңу жакта жаткан бүгүн эмне экен? Субханалла, бүгүн бири-бирине болгон мындай жанагындай бир эмелер бар. Аллаху акбар. Андан кийинкиси үйдө көбүнчөсү караңгылык жакшы көрүп калышат. Кээ бир намаз окугандар байкасаңар керек, караңгыда намаз окугусу келе берет. Караңгыда. Кээ бирлер бар, субханалла, караңгылыкта мындай бир жаткысы келе берет. Мына бул нерсенин баардыгы ошол адамда көз түйүүнүн мүнөздүүлүгүн айтат. Айтайын деген нерсем 3 түрлүү көз түйүү бар. Биринчиси бул адамдыкы, экинчиси бул жин шайтандардыкы, үчүнчүсү субханалла бул кимдики экен? Бул айванаттардыкы болот. Көп убакыттарда жин шайтандардын көз түйүү менен адамдын көз түйүүнүн айырмасы болот. Адамдын көз тийгенде адамдар мындай айтканда бир аз кичине бир жашоосунда бир аз болсо, бирок жин шайтандардыкы көбүнчөсү түн ичинде көздөр тиет деп айтат. Качан десе түн ичинде, эмне үчүн түн ичинде? Анткени жылаңач жатканда адамдын сөлөкөтүнө, сөөтүнө мындай бир адамга кызыгуу пайда болот. Эмне үчүн кызыгуу пайда болот? Алар адамга окшош эмес да. Адам ушул биз ушундай болсок деген нерсеси бар. Эми адамдын көзү тийгенде көп убакыттарда адамдар жанагындай арыкташы мүмкүн. Ал эми субханалла жиндик дегенде тескерисинде шишип башташат. Мондай болуп кетет, сентинер болуп кетет. Адам ушундай чоңоюп баштайт. Көп убакыттарда жин шайтандар көзү тийген бул аялдарга көз тиет. Мына ушул көздү. Эми жиндердин көзү тийгенде адамдар акылдан автоматически айнып кетет. Адамдыкы болсо акырындык менен келет. Могундай эмелекинде болот. Туруп эле мисал алсак, кыздарыңар өзүнөн өзү эле шарт эле жыгылып атат. Эпилепсия эмес. Денеси туруп эле жыгылып калып атат. Демек эмне экен? Ошол адамга, жин, ошол кызга, ошол аялга жиндин көзү тий деген сөз болот. Туруп эле балаң жинди болуп калды. Акылдан айнып калды. Бул да ошонун эсебинен болот. Эмнеге? Жиндердин кол салыш же көз тийишинен болот. Бул жерде азыр билесиздер, андай нерселер көп. Көп убакыттарда муну мисалы алса даарылаш мүмкүн эмес. Туруп эле адам ойлосо, эртең менен турса эле акылы кетип калган. Же болбосо төшөктөн тура албай калган. Мына ушунун баардыгы тең жиндердин көз тийишинен болот деп айтабыз, туугандар. Мейли, кыскача түшүндүрдүм, машалла. Аллахым баарыбыз мындан сактасын. Эми айтышыңар мүмкүн дагы сактануу жолу кандай дешиңер мүмкүн, туурабы? Сактануу жолу ыйманга келгиле. Тооба кылгыла. Тооба кылып туруп, бүгүндөн баштап ыйман менен, шарият менен жашап башта. Ата бабаңдын жолуна, Ханафи мазхабы менен, Матури акыйдасы менен илгертен келген салттуу исламга кел. 5 маал намазга тур. Мынакей, садака бер. Байсыңбы, зекетиңди бер. Мына ошонун баардыгы тең бул кутулуунун жолу. Кутулуунун жолу ушул, башка жол жок. Миллион канча жерге барсаң деле, кайсынча дейт, Тибетке барып кел мага демекте. Тибеттин үстүнө туруп айнуру деген чөптү ичип кел. Мындай айтканда, вечный молодостун чөбү деп коет экен. Ошону ичип кел эле. Бирок субханалла, мындан айгын жол жок. Бир гана жол ыйман. Байкап атпайсыңар, өзүңөр да отурасыңар. Мисалы мен бул кычыктагы бир молдомун. Аппетитте кой мындай кирип өзүнчө вообще, бул бияка Казакстан уже. Ушакта отурасыңар го, тияктан бери келип. Эмнеге отурасыңар билесиңер? Түшүнүп атасыңар ушуну. Ойлонуп көрдүңөрбү ушу жөнүндө? Акыр түйүү субханалла, акыр түйүү динге келдиңер.
башка нерсе эмес. Ошон үчүн айтып атам, айланайындар, келгиле, иманга келгиле, кутуласыңар. Алланын дагы эмеси ушул эки, буйругу ушул эки. Иман келтиргиле, хусурда болбойсуңар. Хусур дегенде айтканда, утулушта, кайгыда, капада, эртең менен чөгүштө болбойсуңар. Жеңиште боло тургандар иман келтиргендер. Иман келтирип, дин менен жашаш болду. Ихлас фалак нас сүрөсүн окуганда айтып атып уже бүттүк. Эмне үчүн дегенде, субханалла, алда жардам бербейт адамдарга. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени иман алсыз болгон себебинен, Кудайга болгон ишенимиң алсыз, сүйлөгөн сөзүң то, кылганың жок эч нерсе. Төө десе бе дейсиң, бе десе төө дейсиң, субханалла. Биягын айтсаң, тиягын айтасың, тиягын айтсаң, биягын кыласың, теңирден тескери кыласың, субханалла. Теңирден качып, тоого качасың, тоодон ойго качасың, качып барып мүрзөгө чөксүң, болду, башка жок. Болду, только иманга келиш керек. Мына ушул жерде турган, мына ушул жерде турган миң деп коеюнчу, ушул жерде миңиңерге түшүнүп тура, айланайындар, субханалла. Иманга келгиле, мынакей тообоңорду кылгыла да болду. Бүгүндөн баштап бул Кудайдын буйругу менен жашайм де. Болду мынакей. Мына ошондо өтүп баштайт окуган Ихлас, Фалак, Нас сүрөм. Ага чейин өтпөйт. Тооба кылыш керек деген сөз эмне үчүн? Тилди тыя албайбыз. Бирөөнү жамандайбыз. Ушак менен алекпиз, көрө албастык менен алекпиз. Бирөөнү өлтүрүп койгонго даярбыз. Тилибиз эле бычак болсо сайып салмакпыз да. Кесип, мууздап, жеп субханалла койгонбуз. Бир гана нерсе иманга келип, башка нерсе жок. Эми көбүрөөк кармасам кечирип коюңуздар, бирок кутулуунун жолу бир эле нерсе, бул иман, башка нерсе жок. Канча айта берсин субхан, жок мындай айтпа дешсин мага, мен айтам, иманга болмоюн биз кутулбайбыз. Мечиттер багамдат намазына толмоюн биз кутулбайбыз. Мечиттер куптан намазына толмоюн биз кутулбайбыз. Биздин маселе ушул. Анан экинчиси, бир адамды бир адам сыйламайын, ошол адамды субханалла анын акысын, кадырын бермейин, субханалла ушундан өткөн кете берет. Ушундай. Ошо сенин кутулуу жолу ушул, башка жок. Аракет кылабызбы иншалла? Аракет кылыш үчүн баарыбыз тең ушул сабактарга катышалы. Мына шаарда канча устаздардын сабактары болуп атат. Кенжетай устаздык болуп атат, Тариелдики болуп атат, Максат Ажыкеники болуп атат, субханалла, Садыбакас устаздык болуп атат, машалла. Мына ошол шаардыктар, ошол жактын баары баргыла. Ар бир мечитте азыр жума намаз демеде күнгө шам баяны болуп калган азыр. Бүт мечиттерде Кыргызстан боюнча. Ошо шамга барып, ошо имамдардын айткан сабактарына катышып тургула. Шам баянына барып туруңуздар. Мына ошондой. Балдарыңарды мынакей азыр бүт Кудайга шүгүр, рахмат мамлекетибизге, машалла. Мынекен тыят деп эле тыйбай эле, Кудайга шүгүр, мынакей ар бир мечитте балдарды лагерге алган уруксат берип койду. Тартиби менен имам. Мына ошол жерге балдарыңарды бергиле, небериңер жетелеп баргыла. Эртең менен жибересиң, кечинде кайра келесиң. Мына мунун баардыгы тең биз үчүн чоң бир жакшылык, башкача эмес. Жашоодо субханалла өнүгүү өсү аябай көп болот Кыргызстанда. Укмуш өнүлүп атат. Эми акыл жетпеген, 30 жылда көрбөгөн нерсе болуп атат. Муну баарын колдошубуз керек. Башка нерсе жок. Мына ушундай. Аллахым береке берсин. Амин. Субханак ва хамдика анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым баарыбызды ушу жаман көздөн, жаман сөздөн, душмандан, ширден өзүң сактагын. Аллахым ушул жерде айткан вааз насаатка амал кылып, баарыбызды Аллахым жүрөктөрү тынч, көздөрүбүз таза, акылдар тунук кылгын. Аллахумма салли ва саллим ва алейхи. Аллахумма гфир вархамна хайр рахмин.